Maşallah, mınaki iş öte kızıl жүрүп атат. İşten kızıl жүрүп атканын үй ээси Сыргабай экебиз да таң калып, сүйүнүп карап отурат. Анысы аз келгенсип, урматтуу достор, өткөндө ушубак деген Ажы абабыздын дуасын алып бергенбиз. Мына чоң атабыз дагы келип калды, сакалын жайкалтып. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Чоң ата кандайсыз? Ден соол жакшыбы? Жакшы эмеспи? Тартасыз го. Дәмдісізбі? Оа, қант тұтасанан? Ден соолуңуз дәмдібі? Şunçalığına min kallar şükürüzde. Жаңылықтардан хабар алайын деп чыгыпсыз да? Basıp giren bir. Köptün katarında. Машалла. Аба, мен сізден дағы бір сұранып кетем, албетте улуулардын, Ажы абалардын дуасын Алла Таалам төз кабыл алат дейт, кабыллат дейт. Бүгүн жума күнү мынол Сыргабай экебизге, жайчы Сыргабай экебизге салынып атат да үй. Ушул үйгө жардам бергендерге, жана мына артыңызда турган лоток жасап атат канал, караңызчы. Ушул каналга жардам бергендерге, кызмат кылгандарга bir sonun dua kılıp beriңizçi. Sebebi bu ayıl için öte özgöçö bir. Ömürlerin versin. Birinci den soğuluk, ikinci akçoğuluk değil. Ayalı çoklar ayalıdır olsun. Balası çoklar balalı olsun. Ömürlerin uzun bolup tapkan taşıran bereket ayın. Amin. Rahmat ağa, rahmat. Aytkanınız gelsin. Rahmat. Assalamu alaikum. Урматтуу бекендештер, кадырлуу кыргыз элим, арбаңыздар, баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык султан болгон жума күнүңүздөр кут болсун. Окулган жума намаздар кабыл болмосун. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүн өзгөчө күн, албетте жума күндөрү Алла Таалам ниетиңе жараша негизи, бирок ошол иштериңе береке берет, ырбаж берет. Себеби ар дайымкы жума күнкүгө бир жакшы иштерге биз ниет максат коебуз. Мына Кудайга шүгүр, бүгүн биз жума күнү Сыргабай экебиздин үйүнүн ички жана сырткы отделка жумуштарын толугу менен баштадык. Материалдарын кече мурунку күнү дагы алып келгенбиз. Жумушту биз кече толук баштаппыз, бүгүн синижогун чачып башташты. Урматтуу бекендештер, мына артында турган үйдү көрүп атасыздарбы? Өзгөчө көрүнүп атабы? Мындай нава түстүү свет болуп, билесиздер, биздин ар бир мурунку үйлөрүбүз мына ушундай светте боелуп келген. Бул жана краска эмес, акыркы үлгүдөгү снежок деген компрессор менен чачып, биринчи грунтовкасын чачып алып, бир слойун азыр чачылды, анан экинчи слой жумушу болот. Урматтуу достор, бекендештер, жанымда турган Сыргабай экебиз жашы 55тен өтүп калган. Сыргабай экебизге Кудай буйрса быйыл өзгөчө белек тартуулап турат. Быйыл өзгөчө жаңылык тартуулап турат. Себеби акебиздин үйү мынакей жакынкы күндөрү толугу менен бүтөөр алдында турат. Кече эле чындыгында ушул Сыргабай экебиз канчалаган бир туугандарга кайрылып, элибизге кайрылып, жердештерге кайрылып, анан өзү да ниет максат коюп жүргөн ушундай бир үйлүү болсом, жаңы заманбап бала чака менен жылуу үйдө, үстүм жабык, жылуу жерде жашасам деген ушундай ниет максат болгон. Мына ошол ниет максаттарына Кудайым жеткирип турат, албетте. Бул дагы болсо Сыргабай экебизге бир өзгөчө Алла Тааладан берилген неамат, Алла Тааладан берилген бир өзгөчө белек буйруса, Сыргабай эке. Кудай кааласа быйыл үй толугу менен бүтөт иншалла. Анан урматтуу бекендештер, мен кыскача айта кетейин, Сыргабай экебиздин алыскы туугандары бар, Москвада эмгектенген. Буга чейин жалпысынан 30 000 сом жардам берди. Мына кече дагы 10 000 сом жардамын берди. Жалпысынан 30 000 рубль жардамын берди. Андан кийин достор, мекендештер, кечкурун мен ушул элибизге, журтубузга, ушул өзүбүздүн айылдаштарыбызга, досторубузга, жакындарыбызга кайрылуу жасагам. Мен дагы да сиздерге да кайрылып кетем. Бул үй бүтөөр алдында турат. Ашып барса 15-20 күндүн ичинде бүтөт. Эшик, терезелер толугу менен бүттү. Азыр ичинде полу менен эле потолок маселеси калды. Обою дагы даяр болгон, Иркутскден келген. Мен ошол 15 күндүн ичинде ушул үй бүтөйүн дегенге чейин бир жакшы иштерине себепкер болуп калгыла деп мен сиздерге дагы да кайрылам. Дагы да сунуштайм.
Geçe men akırkı kayrılуумду ушул айылдагы тургундарга кайрылдым элем. Şükürler bolsun menin özümdün dostlarım, bir dostum balası Rossiyada bugünkü günde darılanıp atat. Akesi ökö birigip mınaki azыр men колумда турган 10.000 сом аманатын берди. Men атын айтпайлы коеюн. Себеби ушундай деп суранышты. Bir dosubuz bugün жолго алыскы сапарга чыгып атат. Достор, мекендештер машина менен чыгып атат. Болгондо дагы ошол досторубуздун баласына жана сапарга чыгып аткан досубуздун жолуна, сапарына жалпыбыз дуа кылып коелучу сураныч. Мекендештер, себеби бул зекеттин баягындай алар суранган, атымды айтпагыла деп, негизи ар бир инсан суранып келет, бирок ошентсе дагы мен эмне үчүн айтып кетип атам? Карап көрсөм, өкөн тең башына бүгүнкү күндө Алла Таала ушундай бир сыноо берип турат. Ушундай бир өзгөчө бир эме кылып турат. Бирөөсүнүн баласы ооруп, бирөөсү алыскы сапарга чыгып. Ошон үчүн мен сиздерден ушуларга дуа сурап атам. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, Кудайга шүгүрлөр болсун. Мына эшикти көрүп атасыздарбы? Броон темир эшик. Буну уже алып берип койду бирөө. Өткөндө мына жерге цементтин акчасын, карызым бар эле, 2 тонна цементке bir туганыбыз 12.000 сом аманатын салган, 13.000 сом аманатын салган. Bir 10.000 сом, кийин да 3.000 сом. Кыскасы 2 тонна цемент. Штукатуркага цемент алып берген агабыз, алды эле атын айтпайлы коеюн, Россияда эмгектенет. Ошол агабыз кече 10.000 рубль аманатын салып, мына эшик 13.000 сомго келди. Акебиздин салган аманаты 11.800 сом аманат акча болду. Андан сырткары мынакей кечкурундагы Geçe gündörü bizge bir tuğandarыбыз geçegi kayırlığımızda Kudayga şükür biraz жылыш болуп жардам бергендер болуп атат. Шүгүрлөр болсун. Мен айттым го кечеге деп. Эгерде кайрылуу болсо жардам болот экен. Эгер кайрылбай койсоң, элге чыкпай койсоң, анда токтоп калат экен чындыгында. Ошондуктан мен сиздерге дагы да кайрылам. Келиңиздер колдон келишинче. Бүгүн жума күн, бүгүн берекелүү күн, бүгүн күндөрдүн ыйык болгон султаны болгон өзгөчө күн. Мына ушул жума күндөрү жакшылык иштерге жарышып калайлы, себепкер болуп калайлы. Урматтуу достор, мына үй жакын күндөрдө бүтөт. Бул үйгө биз жардам берсек, бербесек дагы бүтөт. Мен дайым айтып келем, какшап келем. Биздин ар бир иштерибиз Алла Тааланын амири менен, Алла Тааланын буйругу менен башталат. Алла Таала сөзсүз бир жакшы инсандарды, элдин арасынан эл жакшыларын сууруп чыгарып, себепкер кылып иштер бүтөт. Бирок сиздер дагы ошол инсандардай болуп, себепкер болуп калыңыздар дейт элем. Бирден кирпичине болсо да жардам берип калыңыздар дейт элем. Мына мен азыр дагы бир сунуштап кетем. Нол жакты көргөзүп койсоңуз, мен нол жерде навеске фундамент куйдуруп койгонбуз жазда. Баары бир келечекте ушул жерге навес, отун гана, көмүр гана, майда чүйдөлөрүн киргизет депчи. Мына азыр ушул жерге бүгүн мен пескоблок сүйлөштүм. Ушул жерге жана ажатканага жалпысынан 350 пескоблок кетет экен. Пескоблок 26 сомдон, жакшы сапаттуу пескоблок. Кызмат акысы 18 сомдон. Мына ошентип жалпысынан 26, 18, 64 сомдон 350-нү көбөйтсөк, урматтуу мекендештер, эсеби чыгат. Бүгүн азыр 150 пескоблок келет. Биз бүгүн ушундай пескоблок чыгарган балдар тааныш эле. Мен азыр заказ кылып койдум. Себеби бүгүн эртең гана күн ачык болот деп атат. Уже 17-18 каар жайып деп турат. Мен ошол 17-18-не чейин мына навестин жок дегенде дуалын көтөрүп алсак, үстүн чатырын каар жаганда деле жаап алат элек деген аракет болуп атат. Анан эмне үчүн үйдүн дагы сыртын баштадык? Себеби 17-18 ушул жамгыр жайт, каар жайт атат. Эми Кудайдын буйругу, бирок ошентсе дагы күндүн ысык мындай чайтай ачылып турган убагында сырткы жумуштары жасалып калса деп мен шашып атам. Аракет кылып атабыз. Мына өзүбүздүн катардагы эле 2 жылдан бери, 3 жылдан бери ар бир иштерибизге каралашып жүргөн, жардам берип жүргөн, кыскасы үйдүн ачкычы мага тапшырып жүргөн өзүмдүн эле досторум бул үйдү дагы Кудай кааласа аягына чейин бүтүрүп берели деп жакшы бел байлап турушат иншалла. Мына азыр ишти баштадык. Мына берки бети, мол бети, синжогу биринчи слою чачылды. Азыр аркасында жумуш болуп атат. Анан мына бурчтары, анан астылары эмнеге чачылбай калды деп суроо салышыңыздар мүмкүн. Бул жерине баягындай фигурасы чыгат. Башка түстөгү синжог чачылат. Мына ушундай достор, буйруса жакын күндөрдө бул үй бүтөт. Ушул ноябрь ичи бул үйдү толугу менен бүтүрүп, декабрдын ортосуна чейин үйдү толтуруп, анан урматтуу мекендештер, жаңы жылдын алдында бул үй бүлөгө өзгөчө бир жаңылык, белек тартуулайлы деген ушундай ниет максатыбыз бар. Кудайым ошол ниет максатка жеткирсин. Дагы бир нерсени сунуштап кетейин. Мен азыр сиздерден дуа сурап кеттим.
bir dosubuz Moskvaga машина менен жолго чыгып атат деп. Эгерде Москвадагы мекендештер мынол үйгө телевизор, же болбосо холодильник, же болбосо кир жуучу машина, мына ушул 3 бытовой техниканын бирөөсүн менде мейли рабочий болсо деле боло берет. Буу болсо деле боло берет. Жаңы, не обязательно жаңы. Мына ошондой болсо Москвада мага түз байланышсаңыздар, мен ошол досумдун номерин берем. Ошого түз байланышсаңыздар, кызмат акысы, жол акысын акысыз ушул жерге алып келип берет. Россиядан кыскасы телевизор, же холодильник, же стиральный машина чыгып калса, мынол үйгө деп. Эгерде хадия кылам, ушул үйгө берейин дедим элем, ушул үйгө дагы бир заманбап телевизорлу болуп калсын деген инсандар болгон болсо, түз байланышсаңыздар, ушул үйгө түз келип калат эле. Мына ушундай достор. Анда эмесе азыр үйдүн жумушун, ичин, жана башкасын жумуш жасалып аткандарын көрөлү. Мол эшикти көргөзүп болчу. Анан кыскача Сыргабайга сүйлөп кетеличи. Бала чагаңыз кандай? Жакшы. Жакшы жүрөбү? Жакшы. Быйыл Кудай калса ушул жака көчүп кирейин деген тилек ойлор болуп атат. Тилек ойлор болду. Кудай кааласа. Жардам берген эл журтка бир эки ооз кыскача каалоо тилек айтып кетпейсизби? Мен тоғанда үшінші жадмайлығы рахмат, тұраққанынан Құдай сүйір. Бәріңе Алла разы болсын. Еш білім Алла мен болу екен. Сөз сөйлеген. Рахмат ака, сизге да Кудайым өмүр берсин, денсаулык берсин. Дайыма жүрөктөн дуа кылып туруңуз, сизге жардам бергендерге, жалпы бир туугандарга акчалай жардам берген, материальный жардам берген, моралдык жардам берген, жалпы алыскы мекенден сыртта жүргөндөргө, ушул жерде жердештериңизге жакшы дуа кылып туруңуз, Себеби Сыргабайга үй бүлөңүз менен дуа кылып туруңуз. Мен сизден өтө жалынып суранам. Ошонун катарында бизге да дуа кылып туруңуз. Сиздердин дуаңыздарды Аллах Таалам жакыныраак, тезирээк, батыраак кабыл алат. Анткени, урматтуу мекендештер, мусапырдын дуасын Аллах Таалам сөзсүз кабыл алам деген. Сурагыла мен берем дейт Аллах Таалам. Урматтуу мекендештер, ар бирибиз Аллахтан биз суранышыбыз керек. Биз туура суранышыбыз керек. Аллах Таалам сурагыла мен берем дейт. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, жакшы ниет коюп, жакшы максат коюп, бир гана өзүбүзгө гана эмес, Кыргызстанда ооруп аткан, муктаж болуп аткан, больницага барсаң, жаш чүрпөдөй балдарын көтөрүп алып, жан чыдаткыс оору менен алышып жүргөн, бирок мүмкүнчүлүгү бар, башкасы деле бар, бирок ошол баласына шифа таппай аткан апалар бар. Мына ошол апалардын наристелери үчүн, ооруп аткан бир туугандарыбыз үчүн, Сыргабай экөөбүзгө окшоп үйлүү болалым деп боло албай жүргөндөр үчүн жүрөгүбүз менен дуа кылалы жана ошолор үчүн сураналы. Өзүбүзгө гана дүйнөнү суранбайлы, урматтуу мекендештер. Хадис бар. Дүйнөнүн баары сизге жана бизге калса да, бирок биз бул дүйнөдө калбайбыз. Ошондуктан мекендештер өзүбүз үчүн эмес, өзгөлөр үчүн дагы суранууну унутпайлы дейт элем. Мына эшикти көргөзүп коелучу. Мына эшик. Будан дагы арзан эшик бар экен өзү. 11 000 сомго көрдүм, жука. Бул азыр замоктору коюлу элек. Бул плотный, ич жагында көргөзүп коелу кадимки. Бул жагынан караганда өзгөчө мынакей. Мына жылдырышында эле билинип турат мына. Ичи болсо мындай сапаттуу. Өзгөчө. Кыскасы, урматтуу ушул эшикке себепкер болгон аке, мен сиздин атыңызды унутуп атам. Бирок сиз менен мен түзмө-түз эфир видео аркылуу сүйлөштүм. Улуу эле аксакал, сүннөттү койгон, ушундай бир өзгөчө таксыр экен. Алла разы болсун. Өзгө жакта, мекенден сырткары жерде жүрөт. Аллах Таалам ишиңизге береке ырбач, тапканыңызга береке берсин. Негизгиси аман эсен мекенге кайтып келүүнү Алла Таалам насип эткен болсун. Рахмат, караңыз ушундай сонун. Анча-манча мүмкүнчүлүгү бар инсандардын үйүндө деле мындай эшиктер койду элек чындыгындачы. Сонун ушул үйлөрдө болуп калса экен деп кылып берилмаса. Мына кече бир эшикти болсо мынтип балдар уже коюп көрүштү, проба кылып мына. Кадимкидей мынакей. Бул жерге абдаличке койгон болсок, сонун эле болуп калат. Мына ачылып жабылыштарын көрөйлү. Мына. Кадимкидей. Баса айтып кетейин, мен кече канча сомдук материал алып келдим. Эшикти келиши менен 13.300 сомго ушул жерге келди кыз жол киреси менен. Андан сырткарына сыртка чачып аткан синижоктор, майда чүдөлөр 10.000 сом болду. 10.000 сом бул 13.000 сом. Кече биз жалпысынан
23.000 so'mдук майда чүдө алып келдик. Азыр бүгүн дагы мен наркотикс менен майда чүдөлөр менен 1000 сомдук нерсе алып келиптирмин. Бардыгынын чеги бар. Мен азыр рабочий жумуш менен эле иштер менен жүрдүм элем. Кыскача жума күнү сиздер менен ишти бөлүшүп коеюн деп, кандай болсун дагы бөлүшүп коеюн деп тура көрдүм. Бардыгынын чеги бар, отчету бар. Могул үйдүн бул эле эмес, ар бир иштерибиздин, сиздердин салып аткан аманатыңыздардын чеги бар. Bir mıh alsam da çekimini alalım. Buna ben geçen ne oldu? Eşike koşup çangayı aldım da. Mesela ne oldu? Ne de koy? Ankara aldım bu. Uşunun da ben kadimkide çeklerimden tribut edip çek yazıp bergilem ağa. Satuvçular kim? Kol koyup, telefon, nomer, bardığına çeyin. Kıskası işimiz tak buyurursa. Ertenki günü uşul жүрөгүндө баяндай кири бар insanlar эртеңки күнү ишибизден бир баяндай кынтык издеп жүрүшпөсүн деген максатта ар бир иштерибизди чотко жана таза ак ниет менен аткарып баратабыз иншалла. Ошол эле муктаждар комплекси, ошол эле Индияга бараткан бейтаптар, ошол эле ар бир бейтаптар, ар бир жумуштарыбыз жада калса биздин Ак ниет аманат коомдук фондунда кызмат жүрүп аткан учурларда жада калса автоунааларга бензин да коюлуп калат. Мына ошол бензиндерди эле сиздер кээ бириңиздер кызыктар болуп сурайсыздар, каяктан кантип куюлуп атат. Эми анын айтыштын кереги жок эле, бирок баягы интерес болуп аткан инсандарга айтып кое бериш керек. Биздин Ак ниет аманат YouTube каналы айына $500 $800 чейин кадимкидей акча иштейт. Мен алдын ала айтып коеюн. Себеби ар кандай вопростор болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн кантип иштейт? Сиздер ушул видеону канчалык көп көрсөңүздөр, көбүрөөк иштейт. Сиздерден каражат кетпейт. Болгону сиздер көрүп койгонуңуздар үчүн биздин YouTube каналдарыбыз көбүрөөк акча иштейт. Мына ошол жактан иштеп аткан каражатты эмне кылып иштетип атышыңар мүмкүн дешиңер мүмкүн. Ак ниет аманат коомдук фондунда жумуш жүрүп атканда, нары бери басып атканда, же болбосо дагы башка иштерде ошолор кызмат кылат. Ошол менен эле тек койбостон биз көптөгөн иштерге деле жаратып жүрөбүз. Мына жазда эки жерге остановка аялдамалар курулган, кээ бирлеринин үйүнө кудуктарды салып берип жүрөбүз. Кээ бирлеринин үйүнө башка нерселерин алып берип жүрөбүз. Эми анын баарын айтыштын шарты жок. Кыскасы мына ушундай достор, ар бир иштерде буйруса чотко бардык отчет бар буйруса. Мына ушундай. Кече күнү мага эмне үчүн айтып атам? Кече күнү мага бирөө телефондо байланышып алып, баягындай бирөөнүн артынан каралоо, баягындай бирөөнү бирөөгө жамандоо, ушундай иштер жүрүп атканын көрүп алып таң каласың да. Сен биринчи ишиңди таза жүргүзүп бер, ак ниетиң менен ишиңди кыла бер, Алла Таалам өзү даражаңды көтөрөт дедим иншалла. Мына биз деле ушул ишибиз таза ак калыс эл менен иштешкендигибиз үчүн фонддун ачылганына болгону 3 эле жыл болду. Бирок 3 жылдын ичинде көрдүңүздөр. Мына буйруса могул 20-чы үй бүлө. 20 үй бүлөнү үйлүү кылыптырбыз. Индияга 41 бейтапты лично каражаттарын өзүбүз чогултуп алып барып келиптирбиз. Бул чоң, өтө чоң жумуш буйруса. Мына ушундай. Рахмат барыңыздарга. Могул үйдү келиңиздер. Мүмкүнчүлүккө жараша, шартка жараша, колдон келишинче 15 күн, 20 күндө ушул үйдү бүтүрүп берели деген ушунча аракет болуп атат. Мына ушул аракеттерге сиздер дагы шериктеш болуңуздар дейт элем. Келиңиздер, себепкер болуңуздар, колдооңуздар. Жарышалы, мына эшиктер даяр турат. Азыр сырты бүтөрү менен ичине киребиз, потолоктору башталат. Потологунан кийин полу башталат. Анан полунан кийин обойлор даяр, обой кылат. Обой мына зал бөлмөсү менен бул бөлмөнү краска кылабыз, коридорду. Эки бөлмөнү жөн эле сырдап коебуз, себеби от жагыла турган бөлмө, жакшы билесиздер. Мына ушундай. Ваннасы бар бул жакта кадимкидей. Урматтуу бекендештер, эгерде мүмкүнчүлүк шарт болсо, кимде ким колдоюн, жардам берейин деген болсо, фонддун счеттору бүт экранын аркасына коюлат, экран алдына. Мына ошол экран алдынан карап жардам берсеңиздер болот. Фонддун, Ак ниет аманат фондунун эл сом картасы жана Сбербанк картасы колдон келишинче. Могул жерге алынып аткан пескаблок 26 эле сомдон экен. Мен дагы суранып кетем, ушул 350 эле пескаблок кетет экен. 350 адам 26 сомдон жардам берсек, ушул навеси да туруп калат, мына жерде ажатканасы да туруп калат. Ушинтип көптөшөлчү тамчыдан көл куралат дейт. Тамчылайлычы бардыгыбыз достор. Тамчылап аккан суу бетонду жарат дейт. Эгерде ошол сууну, бир челек сууну челектеп кой бербеген болсоң, анда ал жаралбайт. Мынакей аркада жумуш кадимкидей болуп атат. Биринчи слой мына ушундай чачылат.
Bu sinijok dep koyat. Sinijok degen eme. Bul bir çetinen jakşı. Men özümdün üyüme bir 5 yıl murda, 4 yıl murda jasaptık elek. Moskvadan jaň gelgen жылы. Muna oşondan beri turat. Kıymıldabaydı. Travertin modası jakşı deytken birok travertin geede düşüp kalады eken. Sinijok bununday jakşı eken. Sapatlı. Tura öret degende. Hazır uşu menle bütpeyt bunun sırtынан daha bir sloy banday figuralarını berip çıgat kıskası. Muna şunday dostlar, bekendeşler. İşte kıskaça görgözdüm. Jumuştu görgözgön hareket kıldım. Amançılıkta görüşkönçö, tınç bolуңуздар. Dagы da bir jolu. Juma mübarek bolsun. Assalamu alaikum.